Ассаламу алейкум. Москва шаарындагы биздин мусулман бир туугандар, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын Москва шаарында өкүлчүлүктө окуп жаткан биздин жалпы студенттер бүгүн Крок Сити Холл залында өздөрүнүн колунан келген жалпы кызматтык иш-чараларга өзүнүн салымын кошуп жатышат. Бұл иш-чарага мен биринчи жолу келишим. Биринчи жолу келип аябай толкунданып атам. Ушундай иш-чаралар көп боло берсин. Ошо биздин азыркы жаштарыбыздын эң тарбия, талимге берген сабагы болот да. Ошо мен бир туугандар менен быйыл биринчи жолу келдим. Mavlid kechesi быйыл өтө сонун темада өтүп жатат. Үй бүлө бекем, эл бекем деген темада. Аллах Таала ар бир үй бүлөгө бактылуулуктун күчүн берсин, бактылуу кылсын бардык үй бүлөнү. Быйылкы жылдан баштап ушул бүгүнкү күндөн баштап ушул жашообузда ажырашуу деген маселе эч кандай болбосун. Ошол ар бир жаштарга, ошондой эле балалууларга кандай эле болбосун бардык үй бүлөгө Аллах Таала тынчтык, бактылуулук, ынтымак, биримдикти берген болсун. Бардык үй бүлө бирин-бирин жарышып сыйлаган, бирин-бирин урматтап, бирин-бирин ушундай күчтүү сүйгөн жаштардан, үй бүлөлөрдөн болуп жүрүшүн Аллах Таала бардыгына насип кылсын. Жана сиздерге, бизерге дагы ушул нерсени насип кылган болсун. Бизде жакшы сөз бар эмеспи, миң уккандан бир көргөн артык деп. Ушул Мавлид кечеси себепчи болуп, биз бүгүн биринчи жолу Москва шаарынын айрым тарыхый жерлерине, көзгө басар жерлерин көрүп келдик. Биздин саякатыбыз негизи 2 күнгө жетти. Негизи бул үй бүлө бекем, эл бекем темасы, бул аябай актуалдуу тема. Анан баягы үй бүлө бекем, коом бекем дейт. Демек биз үй бүлөнү бекемдеш үчүн мына ушундай бүгүнкүдөй иш-чаралардын сөзсүз керек деп ойлойм. Андыктан бизге ушул шартты түзүп берген Карашев Бактыбек агайга терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте бул 6000 адамды чогултуп бул жерде мындай чоң маарака өткөрүш өтө жоопкерчилик. Муну албетте биринчи убакта кылса биздин Дагестандык бир туугандар кылат эле, алардын местный пропискасы бар, бул жерде көптөн бери жашаган. Андан кийинки кыла турган адамдар биздин тажик бир туугандар же өзбек бир туугандар, динден алдын ала бизден алдаганча диндер адамдар эле. Бул кыргыз элин башына келген бул нерсе Аллахтын бир бийлиги, биринчи жагынан, экинчи жагынан ар бир кыргыздар бул жоопкерчиликти сезишиш керек. Себеп дегенде башка жерде жүрүп Аллахтын динин жайылтып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям атын таанышып өтө чоң ийгилик дейм, экинчи жагынан өтө чоң жоопкерчилик. Рахмат. Бүгүн биз дагы ушу Аллах насип буйруп эткен экен, Кыргызстандан Ош жергесинен Мыйманга келип ушундай жакшынакай Мавлидтин үстүнө чыгып отурабыз. Бүгүнкү иш-чараны уюштуруучулар үчүн аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Аябай сонун жогорку деңгээлде уюштурушуптур. Ушу бүгүнкү айтылган сөздөрдөн ушул жерге келип отуруп качкандардын баардыгына сабак болот, ушу жүрөктөрүнө кандайдыр бир жакшы нерсени сиңирип кетет деген чоң үмүттөбүз. Ушу мен Чубагажы алымдын сөзүнө кошулат элем. 5 жылдан бери өткөзүлүп аткан бул маарака экен. Ушу келгендерге ушу көп нерсе жуксун. Ушул бүгүнкү Мавлидтин аркасынан көп адамдардын ыйманы бекемделсин. Аллахтын түз жолуна түшкөн инсандар көп болсун арабызда. Тынчылык болсун, заманыбызда бейкочулук болсун. Ыйман, ырыскылуу, бактуу өлөттүү элдердин арасында жашоону насип эткен болсун. Силерге да чоң рахмат. Биздин кыргыз жаштарына аябай таасирдүү теманы көтөрүп уюштурулган программа болуптур. Аябай жакты. Алла ыраазы болсун. Келген Кыргызстандан устаздарыбызга ушунчалык маанилүү, ушунчалык жүрөгүбүздү ачкан, угуп ушундай ыйлап отурдук.
Алла разы болсын барына. Бүгүнкү мына атайын уюштурулуп ушу мавлидти өткөрүп Москва шаарында өткөрүлгөн ушул иш-чара аябай жакшы жемиштүү болду. Себеби бул да 5 жылдан бери болуп жаттыр. Биз биринчи жолу Москвага келгенге 1 ай болду эле, келип ушул жерде атайын ушул берепет болуп атат, келип катыштык. Бул жерде өткөрүлгөн программалар жакты, айтылган атайын Мухаммед пайгамбардын ошо туулган күнүнө жараша ошол мезгилде мурунку өткөн мезгилдер эскерилип, ошол Мухаммед пайгамбардын таасири менен ислам өлкөсүндө мындай чынчылдык, адилеттүүлүк ишке ашканы жөнүндө аябай жакшы талкуулар айтылды. Жана ошондой эле театрлаштырылган жана атайын жетим балдардын кантип колго түшүп кантип өскөндөрү жөнүндө дагы аябай сонун неме коюп беришти. Ушунун баары жетишек болуп жүрөк козгоп көпчүлүк адамдарды жашыганга чейин алып келди. Биздин оюбузча бул аябай жакшы элдердин көпчүлүк мындай жүрөгүнө жете турган таасирлүү чара болуп өттү деп ойлойм. Урматтуу жердештер, ушул умрага билет жолдомо утуп алдык. Кудай кааласа кичине ниет кылып келген элек. Ниетибиз мына Кудай кааласа бүгүн ишке ашып отурабыз. Жакшы, өтө үй бүлө жөнүндө балды, барып жок жакшы. Былтыр дагы келгенбиз, быйыл дагы келдик. Эмки жылдан Кудай кааласа насип кылса келебиз. Былтыр бирөө утканда ушундай биз дагы нуксак кандай болот экен деген ниет кылган элек. Быйыл дагы бүгүн саар ишке чыгып, обед болуп элек келип жатып алып, жүрөк сезген экен. Мына Кудай кааласа умраны утуп алдык. Аллага чек шүгүрлөр болсун, аябай жакшы бир мавлид, бир мажлис болду. Алымдарыбыз келди, устаздарыбыз. Эми ушул кыргыз элинин ынтымактыгын көрсөттүк. Эми ушул уккан нерселерге амал кылсак жакшы болот эле. Анан ушул өкүлчүлүктө иштеп жаткан бардык агаларга, инилерге, эже карындаштарыбызга Алла разы болсун. Илим алып, сиздер да биздин келечектерге биз да илим алышты насип кылсын. Ошол жака барып Курандан бир пайгамбардын өмүрү аял тууралуу аябай жакшы кече болду. Мындан дагы жакшы болуп улана беришин каалайт элем. Ошол